2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөгө кирген чет элдик түз инвестициялардын көлөмү өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу дээрлик 60% өсүп, жалпы көлөмү 400 миллион долларга жеткени Улуттук стат комитетинин отчетунда көрсөтүлгөн. Ал эми чет элдик түз инвестициялардын түзүлүшүн карасак, бул 400 миллиондун дээрлик жарымына жакыны илимий техникалык ишмердүүлүккө салынган каражаттар. Түшүндүрө кетсем, бул ошол эле кен казуу өңдүү тармактардагы долбоорлордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүү ишмердүүлүгү болушу ыктымал. Ал эми 100 миллион доллардан ашуун каражаттар иштетүү тармагына тартылган. Иштетүү тармагы деген бул шикизатка байланышкан өндүрүш. Кыргызстандын шартында болсо көбүн эсе жаратылыш ресурстарына байланышкан тармак. Ал эми кен казуу тармагына 39 миллион доллар тартылып, чет элдик түз инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 10%-ын түзгөн. Кыргызстанга түз инвестиция кылган өлкөлөрдүн сап башында Кытай турат, андан кийин Улуу Британия, анан Канада. Эгер аймактар боюнча карасак, чет элдик түз инвестициялардын жарымына жакыны Жалал Абад облусунун үлүшүнө туура келген. Белгилүү болгондой, кытайлык Fold Gold Mining компаниясы Жалал Абадтын Алабука районундагы Иштенберди алтын кенин иштетүүгө инвестиция салып жатат. Ага катар британиялык Чарат компаниясы Жалал Абадта алтын кенин иштетүү фабрикасын куруп жатканы белгилүү. Демек, бул өлкөлөрдөн келген түз инвестициялар дал ушул алтын кен тармагына салынууда. Ал эми Канада тарап болсо кумтур кенине реинвестиция кылууда. Демек, жөнөкөй анализ көрсөткөндөй, Кыргызстанга кирген чет элдик түз инвестициялардын 80%-га жакыны тоо кен өндүрүшүнө салынууда. Ал эми Кыргызстанда бизнестин канча көлөмдөгү каражатка муктаждыгы жөнүндө так маалыматтар жок. Бирок эгер коммерциялык банктардын өткөн жылга карата кредиттик портфелин карасак, бизнес субъектлерге берилген корпоративдик кредиттердин жалпы көлөмү 1 миллиард 120 миллион доллардын дээрегинде. Ал эми Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун 2018 жылдагы кредиттик портфели 304 миллион долларды түзгөн. Буга Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы өңдүү өнүктүрүү институттары жайгаштырган капиталдын көлөмүн кошсок, жалпысынан өткөн жылы Кыргызстандагы бизнес 1,5 миллиард доллар өлчөмдө капиталды сиңирген. У нас, в принципе, экономика, она размерами больше, чем люди думают, потому что, в принципе, вот у нас люди фокусируются на цифрах. Биздин экономика биз ойлогондон кыйла чоң. Биз көбүнчө сандарга таянып алабыз. Бизнес долбоорлор бар. Болгону маселе алардын сапаты жана тобокелдиктерге байланыштуу. Айрым ишкерлер атайлап компаниясын, долбоорун инвесторлорго даярдашат. Башкача айтканда, финансылык жана башкаруучулук отчеттордун иретке келтирип, корпоративдик башкаруу ыкмасын киргизип, компаниянын структурасын туура түзүп дегендей. Тактап айтканда, бул болочок инвестордун көңүлүн өзүнө бурдуруу үчүн так багыттар менен даярдык көргөн ишкерлердин категориясы. Бирок мындай ишкерлер аз. Албетте, биз алды менен дал ушундай долбоорлорго көңүл бурабыз. Бирок ошол эле маалда толук кандуу даяр эмес, бирок потенциалы жакшы дагы долбоорлор бар. Аларды инвестициялык фазага жеткирүү үчүн иштешүү керек. Бул көбүрөөк убакытты талап кылат. Андыктан потенциалы жогору болгон долбоорлорду издөө керек. Жөн гана издебестен алар менен иштешүү зарыл. Правильно принимать эти инвестиции. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанга кирген чет элдик түз инвестициялардын 80%-га жакыны тоо кен тармагына салынып, кайра иштетүү, тейлөө өңдүү экономиканын драйвери болгон тармактарга инвестициялар дээрлик тартылбайт. Жия бизнес ассоциациясы соңку 4 жылдан бери Бишкек инвестициялык форумун өткөрүп, экономиканын кыймылдаткычы болгон чакан жана орто бизнеске инвестиция тартуу аракетин көрүп келет. Бул жылы БИФ келечек келди деген чакырыктын алдында өткөн турат. Кайсыл келген келечек жөнүндө сөз болуп жатканы туурасында Жия бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров айтып берет. Негизи бул аянтчанын өзүнүн стратегиялык максаты бар. Ошо Орто Азия мамлекеттеринин ичинде жеке тармактын демилгеси менен түзүлгөн бир аянтча болуп, ошо ишкерлерге багыт берген, ишкерлер өнөктөш тапкан бир аянтча болсун деген стратегиянын негизинде иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө, мисалы, биз 4 жылдан бери уюштуруп келе жатабыз. Анан бизге негизи инвестиция издеп кайрылган проекттердин саны, мисалы, 700-гө жакын долбоор болсо, ошонун ичинен бизде 25-ке жакын долбоор ийгиликтүү, ошо өзү өнөктөш таап, же кандайдыр бир капитал таап, бир өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Акыркы учурларда, мисалы, ошол эле Кыргызстанга келген чет өлкөлүк ишкерлер дагы ошол жерден азыр, мисалы, мүмкүнчүлүк издеп кайрылган учурлар бар. Себеби кандай проекттер бар, негизи Кыргызстандагы ишкерлердин, мисалы, деңгээли канчалык, булардын бүгүнкү күндөгү, мисалы, ошол эле перспективага, келечекке караган, кайсыл багытта иш алып барып атат деп, чет өлкөлүк ишкерлер атайын ошол БИФ аркылуу ошол маалыматты алыш үчүн катышкан учурлар да көп. Анан ошол
аянтчаны көргөндөн кийин Кыргызстанга чет өлкөдөн мен инвестиция өзүмдүн акчамды салам деген дагы жакшы мисалдарыбыз бар. Бишкек инвестиция форумунун миссиясы бул Кыргызстанда баягы өнөктөштүк инвестиция маданиятына жандандыруу болсо, ошонун алкагында биз инвестициялык долбоорлорду өнүгөт элем, чоңойот элем деген проекттерди чогултуп, ошондой проекттерди биз потенциалдуу инвесторлорго сунабыз. Анан экинчи ошо чоң багыты ошо ишкерлерге дүйнө жүзүндө негизи экономикада, инвестицияда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жаңыланууларды, трендтерди багыт берүү максатында атайын спикерлерди чакырып, ошол жерде талкуулап, ошол жерден тажрыйба, маалымат алмашуу максатында өзүнүн эки чоң багыты бар, ошол жактан иш алып барабыз. Биз ошо ишкердик тармагында ассоциация катары көп жылдан бери иш алып барабыз. Биздин өлкөдө мүмкүнчүлүк толтура. Бул мүмкүнчүлүктү бирок капиталдаштырыш үчүн бизде бүгүнкү күндө компетенция маселеси, мүмкүнчүлүк маселеси, адамдык ресурс маселесине көп нерсе келип такалып калат. Глобализация доорунда сан ариптештирүү анан дүйнөдө мисалы өзгөрүүлөр ушунчалык бат болуп, анан биз мисалы өнүккөн өлкөлөргө же батыш өлкөлөрүнө барганда өзгөрүү мына практикалык иш жүзүндө активдүү болуп атканын көрүп атабыз. Бирок Орто Азия өлкөлөрүндө көп учурда биз өзгөрүшүбүз керек деген сөздү байкап атабыз. Ошол эле Казакстанга, Өзбекстанга барганда биз өзгөрбөсөк кеч калабыз деген сөздү байкап атабыз. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда бул нерсе дагы деле баштала элек да. Ошол түшүнүк дагы биздин коомго мындай толук кандуу керек элек, себеби дүйнө жүзүндө ишкердик тармагында автоматташтыруу, оптималдаштыруу жагынан ошо дүйнөлүк агымга батыраак кирип кетпесек, кеч калабыз деген процессти көп болбой жатат. Бул жылкы Бишкек инвестиция форумунун дагы бир өзгөчөлүгү же ишкерлерге сунган бир уникалдуу мүмкүнчүлүгү. Бул жылы ошо Америка элчилиги менен чогуу Кыргызстанда биринчи жолу соода франшиза тармагында эл аралык көргөзмө оюштуруп жатабыз. Бул көргөзмөнүн алкагында Кыргызстанга ошо 40ка жакын Америкадан, Европа өлкөлөрүнөн компаниялардын келүүсү күтүлүп атат. Жогоруда айтылгандай, бул форумдун алдында франчайзи жана эл аралык соода боюнча Jia бизнес ассоциациясы менен Американын Кыргызстандагы элчилиги биргелешип өткөрүп жаткан Экспо көргөзмөсүнө бир катар ири дүйнөлүк брендтердин келип катышуусу күтүлүүдө. Булар отель, IT, ресторан, айыл чарбасындагы техникалар жана экологиялык таза энергия өндүргөн, ошондой эле инфраструктура боюнча иш алып барган көптөгөн америкалык, европалык жана азиялык компаниялар. Жаналарды алып келүү үчүн жыл башынан бери 70тен ашуун компаниянын өкүлдөрү менен видео чалуу аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Capitalга берген интервьюсунда айтып берди. Элчинин айтымында бул иш-чара эгер биз Кыргызстанга Америка, Европа, Азиядан эл аралык ишкерлерди алып келсек, алар мында акылдуу кыргыз ишкерлерин жолуктуруп, мындагы бизнес кылуу мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, кооз табиятты көргөндөн кийин бул өлкөгө инвестиция жасап, иштегиси келет деген идеядан пайда болгон. Кошмо Штаттары демократиялык баалуулуктарды жайылтуу, адам укуктарын жана сөз эркиндигин коргоо жаатында Кыргызстандын негизги өнөктөшү болуп келет. Бирок ошол эле маалда эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтык экинчи планда калып келди. Албетте, мен эми түшүнөм, кыргыз базары кичинекей жана ал дүйнөлүк экономиканын чоң оюнчулары үчүн анча кызыктуу болбошу мүмкүн. Антсе дагы соңку жылдары бул багытта айрым жылыштарды байкап жатабыз. Кыргыз-Америка экономикалык кызматташтыгынын кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатасыз? Кайсыл тармактарда чоңураак потенциал бар деп ойлойсуз? I'm very optimistic about the prospect for growth in the Kyrgyz economy. Мен кыргыз экономикасынын өнүгүү мүмкүнчүлүгү жана биздин мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкка карата өтө оптимисттик көз караштамын. Кыргыз экономикасында иш алып барган бир канча ири америкалык компанияларды билебиз. Бул жакта укмуштуудай америкалык брендтер бар.
Айрымдарын эле атап өтсөм, General Electric, Hyatt Hotel, Coca-Cola, Nike, Papa John's, KFC. Мына ушул күндөр эле Бишкекте Sheraton мейманканасы ачылды. USAID уюму кыргыз бизнеси менен иштешип, алардын дүйнөлүк базарга чыгуусуна жардам берип, чоң ийгиликтерди жаратууда. Мисалы, азыр европалык топ брендтердин буйртмаларын Кыргызстанда аткарып, чоң контракттарга жетишкен кыргызстандык кийим тигүүчү компаниялар бар. USAID болсо аларды окутуп, жабдууларын жаңылоого, маркетингти жакшыртууга жардам берип келет. Андан тышкары биз кыргыз фермерлерин, тамак аш өндүрүүчүлөрдү колдоп келебиз. USAID консерваланган томат пастасын, кургатылган жер жемиштерди өндүрүү процессине жардам берип келет. Керек болсо ит азыктарын даярдап, Америка жана европалык кардарларга саткандар бар. Биздин ортобуздагы бул кызматташтык менен абдан сыймыктанабыз жана келечектеги кызматташтыкка карата оптимисттик көз караштабыз. Соңку жылдары кыргыз ишкерлеринин дагы Америка рыногуна болгон кызыкчылыгы байкалууда. Америкага инвестиция жасап, ал жакта азыр иштеп жаткан бир катар кыргыз ишкерлерин дагы билебиз. Айрым компаниялар өз товарын Кошмо Штаттарга экспорт кылышат. Башкалар болсо америкалык брендтерди кыргыз рыногуна алып келүүдө. Булар туурасында өзүңүз дагы айтып өттүңүз. Мындан тышкары жеке тармактын демилгеси менен бир канча жолу Кыргыз-Америка бизнес форумдар өткөн эле. Бул көрүнүштөр эки өлкөнүн тең бизнеси, кызматташтыкка кызыктар экенин көрсөтүп жатат. Ал эми ушул кызматташтыкты арттырууга мамлекеттик саясат кантип көмөкчү боло алмак? That's a great question. I think there's a lot that goes. Бул абдан жакшы суроо. Менимче бул жерде мамлекеттик саясат көп жагынан жеке тармактын өнүгүүсүн колдой алат. Американын Кыргызстандагы элчилиги бул жылы кыргыз жана америкалык ишкерлерин биргелешип иштөөгө даярдоо үчүн абдан чоң жумуштарды жасап жатат. Мисалы, мен бул жылы эле 70тен ашуун америкалык компаниялардын өкүлдөрү менен видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, кыргыз базары жана мында бизнес кылуунун мүмкүнчүлүктөрү туурасында айтып бердим. Ошондой эле бул жылы биз уюштурган бизнес семинарга 300ден ашуун кыргыз ишкерлери катышты. Анда эл аралык бизнес менен иштешүү сырлары, америкалык жана европалык бизнес менен иштешүү этикалары, бизнес план жазуу, финансылык ачык айкындуулук жөнүндө сөз болгон. Булардын баары абдан маанилүү. Биз жергиликтүү бизнеске америкалык жабдууларды сатып алуу үчүн арзан каражаттарды колдонуу жөнүндө айтып бердик. Мен бул мүмкүнчүлүктөр үчүн абдан толкунданып турам. Биз азыр франчайзинг экспонун алдындагы мүмкүн боло турган чоң келишимдерге даярдык көрүү процессиндебиз. And we are now in the process of preparing this big trade and franchising expo. Let's talk about the upcoming forum. Great. Анда ошол күтүлүп жаткан форум жөнүндө сүйлөшсөк, биз билгенден көптөгөн америкалык компаниялардын катышуусу күтүлүүдө. Бул эми эки өлкөнүн ишкерлери бир аянтчага чогулуп, бири-бири менен байланыш түзүүсүнө мүмкүнчүлүк берген биринчи иш-чара десе болот. Буга эмне түрткү болду? So this expo that we are co-hosting was built on the idea that if you can bring international business people here. Биз биргелешип уюштуруп жаткан экспо көргөзмөсү, эгер биз Кыргызстанга Америка, Европа, Азиядан эл аралык ишкерлерди алып келсек, алар мында акылдуу кыргыз ишкерлерин жолуктуруп, мындагы бизнес кылуу мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, кооз табиятты көргөндөн кийин бул өлкө инвестиция жасап, иштегиси келет деген идеянын жыйынтыгы. Анткени алар мүмкүнчүлүктөрдү өз көзү менен көрөт. Экспо көргөзмөсү 10 октябрда болот. Саналуу гана күндөр калды. Катышам деп кызыккан ишкерлер бул иш-чараны биз менен кошо уюштуруп жаткан Jia Бизнес ассоциациясына кайрылса болот. Көргөзмөгө IT, отель, ресторан, айыл чарбасындагы техникаларды, экологиялык таза энергия өндүргөн жана инфраструктура боюнча иш алып барган көптөгөн америкалык, европалык жана Азия компанияларынын келүүсүн күтүп жатабыз. Биздин негизги максат борбор азиялык ишкерлерди дүйнөлүк ишкерлер менен байланыштыруу жана алар бирге чоң долбоорлорду ишке ашырат деген үмүттөбүз. Companies, clean energy and infrastructure. Lots of different businesses, and our only goal is to connect Central Asian business people with international business people in the hopes that they can do more business together. Very interesting. Кыргыз бизнеси, айрыкча чакан жана орто бизнес инвестицияларга көбүрөөк муктаж. Айтсаңыз, бул аракеттердин кийинки кадамы америкалык инвестицияларды кыргыз рыногуна тартуу болобу? To our market. Absolutely. Not only US, but I think
Албетте, бир гана Кошмо Штаттардан эмес, Борбор Азия жөнүндө билген америкалык, европалык компаниялар анча көп эмес. Андыктан алар бул рынок менен канчалык жакындан таанышса, ошончо жакшы болот. Мисал келтирсем, мына азыр кыргызстандык IT компаниялар Калифорниянын Кремний өрөөнүндөгү кардарлардын буйртмасын аткарууда. Айтмакчы, мен ошол штаттанмын. Ошол эле Нью-Йорк, Сингапурдагы компаниялар дүйнөлүк бизнесин кеңейткиси келет жана алардын өнөктөштөрү Кыргызстанда көбүрөөк иштегиси келет. IT бул чоң инвестиция жана көп кардарларды тарта ала турган маанилүү тармак. Жана бул тармак экологияга зыян келтирбейт. Жана силер IT бизнеске керектүү болгон инфраструктураны курууга көп акча коротуп убара болбойсуңар. Болгону билимдүү жана акылдуу жаштар гана керек. Андайлар болсо Кыргызстанда көп. Андыктан дал ушул тармак аркылуу инвестициялар жана өнөктөштүк өнүгө алат деп ойлойм. Албетте, Америка Кыргызстанга өнөктөш болгусу келет. Элчи мырза, кызыктуу маегиңизге чоң рахмат. Сизге рахмат, чоң рахмат. Дүйнө кенен, бирок ал биз ойлогондон жакын. Чек аралар ачылууда. Глобалдуу базар бизге жакындоодо. Инвестиция жасоо мезгили. Жана инвестиция тартуу мезгили. Бизнести кеңейтип, жаңы базарларды багынтууга убакыт келди. Технологиялар глобалдуу ойлонуп, глобалдуу аракет көрүүгө жол ачууда. Аракет көрүү мезгили. Кыргызстанда бир катар дүйнөлүк брендтер иш алып барып келет жана алардын саны жыл сайын көбөйдү. Албетте, Кыргызстан 6 миллиондук рыногу менен ири брендтер үчүн анча кызыктуу болбошу мүмкүн. Бирок ошол эле маалда дүйнөлүк базардагы абал өзгөрүп, ири компаниялар дагы кичинекей рынокторго көңүл бура баштаганы байкалат. Кыргызстанда азыр көбүнесе ресторан, кийим-кече багытындагы франшизалар көбүрөөк. Аны менен катар соңку кездери Sheraton, Novotel баштаган дүйнөлүк отелдер дагы келүүдө. Биз өнүгүп келаткан өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөр менен эл аралык брендтер аркылуу интеграция болот десек жаңылбайбыз. Эл аралык бренд жалгыз эле бир бизнес катары эмес, бул өзүнүн жанында бир маданиятты алып келет. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча бардык тармактарда Кыргызстанга эл аралык брендтерди алып келүүнү өзүбүзгө бир ишкер катары миссия кылсак болот да. Дүйнөдө 5 чоң ири компания бар. Булардан бирөөсү 3-чү орунда дүйнөдө Accor деген франциялык компания. Булардын азыр дүйнө жүзү боюнча иш алып барган 30дан ашык түрдүү класска кызмат кылган 30дан ашык бренди бар. Аларга тиешелүү дүйнө жүзү боюнча 7000ге жакын мейманкана бар. Ар бир ошол мейманканада бир жыл бою Кыргызстан жаңы бир багыт катары кошулуп аткан үчүн бул группага бир жыл бою Кыргызстанды биз ошол 7000 мейманканада реклама кылабыз. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, мисалы, бул ошол эле Аккорду көндүрүү өтө кыйынга турганын жана бул узак убакыт талап кылган процесс болгонун, бирок акыры көнгөнүн көрүп атабыз. Ынандыруучу бир шарттарды сунуштап, ошол аркылуу көндүрө алдыңар. Бир эл аралык брендтин бияка келишиндеги жергиликтүү партнердун өзүнө болгон ишеними жана проектке болгон ишеними өтө маанилүү, долбоорго болгон ишеними. Бизге чын айтканда жеңил болгон жок көндүрүү бул эл аралык компанияны. Анткени алар биринчи эле Кыргызстанды караганда, Кыргызстан боюнча маалымат топтогондо инвесторлордун шарттарын корголбогонун, көп инвестиция жасалбаганын бул өлкөгө, эл аралык брендтердин санынын мындай аз болгон, жок эсе болгонун көрүшүп, али силер даяр эмес экенсиңер, эл аралык инвестицияга даяр эмес экенсиңер деген ой менен бизге тескери жооптор болгон.
бирок биздин өжөрдүгүбүз менен чыгылып биз ушундай бир жетишкендикке жеттик десек болот. Жогоруда айтылгандай эле эл аралык брендтердин өлкөдө болуусу бул бизнес моделди жакшыртып, эл аралык стандарттарды алып келет. Аны менен катар жергиликтүү өндүрүштүн дагы өнүгүүсүнө салым кошулат. Бир эле коомдук тамактануу тармактарынын мисалында карап көрсөк, эл аралык франшиза менен иш алып барган компаниялар чийки затты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн сатып алуу үчүн алардан тийиштүү бир стандарттарды талап кылат. Адатта бул өнүккөн рыноктун стандарттары. Тактап айтканда, жергиликтүү өндүрүүчүлөр франшиза менен иштеген компаниялар менен кызматташуунун аркасында эл аралык стандарттарды өздөштүрүп, өздөрүн өнүккөн рыноктун талаптарына даярдай алышат. Вот этот стол называется Slapline. Здесь начинается весь процесс. Здесь раскатывают тесто. Заказ поступает в первую очередь на монитор. Здесь сразу видит пиццемейкер, что какой заказ он поступил. Ну, Папа Джонс это... Папа Джонс дүйнөдө кеңири тараган пиццерия тармактарынын бири. Ал дүйнөдөгү ресторандардын саны боюнча топ 3-түккө кирет. Биз бул брендти Борбор Азия регионуна алып келгенибиздин себеби ал биздикине окшош рыноктарда өзүн жакшы көрсөткөн. Ошол эле Россия, Батыш Европа өлкөлөрүндө. Жабдууларды бир эле жолу сатып аласың. Пиццаны даярдоого керектүү продуктларды болсо күндө сатып аласың. Жана ушул чыгымдар эң чоң. Анткени азыр биз ингредиенттердин баарын сырттан ташып келүүгө аргасыз болуп жатабыз. Сама продукция приходит из Бельгии. Бул продукциялар Бельгия, Россия жана Эмираттардан келет. Мы работаем над тем, чтобы... Биз азыр жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн продукцияларына өтүүнү пландап жатабыз. Аларга карата биздин тийиштүү бир талаптар бар. Алды менен бул эл аралык сертификаттардын болуусу. Мына ушул негизги проблема. Анткени биз жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен келишим түзөөрдүн алдында аны Америкадагы баш кеңсе менен макулдашышыбыз керек. Бул үчүн биз Папа Джонстун Америкадагы баш кеңсесине өндүрүүчү туурасында баардык маалыматтарды жөнөтөбүз. Анын эң негизгиси мына ушул сапатты тастыктаган эл аралык сертификаттар. Бул сертификаттарсыз биз өндүрүүчү менен сүйлөшө да албайбыз. Ал эми бул сертификаттар болсо бизде аз сандагы гана өндүрүүчүлөрдө бар. У нашей компании 3 основных. Бизде 3 негизги ингредиент бар: сыр, камыр жана эт азыктары. Биз азыр эт азыктарын жана сыр өндүргөн кыргызстандык компаниялар менен иштешүүгө аракет көрүп жатабыз. Это тоже кыргызстанская компания. Тесто мы производим сами. Камырды өзүбүз даярдайбыз. Ал тоңдурулбайт, плюс температурада сакталат. Он приходит таким образом, именно в определенных вот таких наших лотках. Здесь обязательно маркировка, когда было произведено и кем. Таким образом мы можем отслеживать именно качество. Тесто мы делаем сами, но мы делаем его в Алмате. Но нам нужно, чтобы производитель делал только для нас. Өндүрүүчү бул азыктарды бир гана биз үчүн өндүрүшү керек болот. Продукт уникалдуу болот жана ал продукттун технологиясын сыр катары сактоо боюнча тийиштүү келишимдерге кол коюлат. Өндүрүүчү аны башка ресторандарга же базарда сата албайт. Анткени биздин баш кеңсе бул продуктларды өндүрүү технологиясын өндүрүүчүлөргө өздөрү берет жана ал бир гана Папа Джонс үчүн иштелип чыккан технология. И, соответственно, она сделана только под Папа Джонс. Америка элчиси жогоруда өз сөзүндө керек болсо ит азыктарын Америкага экспорттаган кыргызстандык компаниялар бар экенин айтып өттү. Бул өзгөчө бизнести жүргүзгөн кыргызстандык ишкердин таржымалын капитал буга чейин көрсөткөн эле. Материал эфирге чыккандан кийин көптөр шыктанып, ишкер Анарбек Малабаевди издеп биздин редакция менен байланышкандар көп болду. Ал турсун элчи Дональд Лу дагы Жалал-Абадка барып өз көзү менен көрүп келген экен. Анда ошол Америкада багынткан кыргыз ишкеринин таржымалын кайталап сунуштайбыз. Өзүңөр көрүнүп турат. Дезинфекция кылып, перчатки, маскаларды кийип кириш керек. Бул жерде перчатки турат, маска турат. Биякта дезинфекция кылып, колдорун арчып, анан кийин уже бияка кирип кетебиз. Тамак аш талаптары. Бардыгы ушу тамак аш талаптарынын баарын аткарабыз. Ошондой эле эме кетет. Иш болгондо байланыштуу биз мондай сушилка камера курганбыз. Булар ушундай асылып, кургатылат бул жерде. А эмнеге булар илип турат десе, баклажкалар, булар ошо түз кургатыш үчүн тартылып турат да, ошон үчүн ушундай илип койгонбуз. Бул ошо кургатылгандан келгенден кийинкиси бул жерде. Бул кургатылып келет. Бул жерде ошо 10 градустан 13-15 градуска чейин сакталып турат. Мындан даяр болгон, мындан кийин алып чыгып туруп, биз уже сушилкага алып кетебиз. Бул жерден даяр продукт упаковка чыккандан кийин
контейнерлерге хранениеге алып киребиз. Булар дагы температурный режимде турат. Анан биз жиберер алдында муну дагы бир сыртынан пленкалайбыз, этикетка жабыштырабыз, өзүбүздүн логотипти жабыштырабыз. Анан кийин уже экспортко жөнөтөбүз, машиналарды жүктөйбүз. Ушундай полиэтиленовый пленканын ичине ушундай тандалып, салынып кетет. Булар жабылып, скотчтолуп кетет. Бир коробкага 20 килограммдан салынат. Бул жерден чыккан даяр продукцияларыбыз бул жактан ачылып, бияка машина келет. Ушул жактан жүктөлүп кетет да. Эми бул хастын требованиясы боюнча товар киргенден баштап бири-бириге кайра келбеш керек экен ошол точкагачы. Мол кирип кетип атат линия болуп, бири-бирине тийбестен ушинтип айланып келип атат да, бияка змейка болуп. Скрещивание болбойт да. Биздин продукциябыз башында Түркияга экспорт болуп аткан. Азыркы маалда биз толугу менен Америкага экспорттоп атабыз. Бул продукция бул жерден аэропортко чейин, Бишкек Аванас аэропортко чейин машина менен барат. Андан ары самолет менен Бишкек, Стамбул, Атланта. Ошол шаарга барат самолет менен. Биз өзүбүздүн логотип менен ошол алуучу оптовик алат дагы, анан өзү ал уже буну кесип, готов продукция кылганга уже өзүнүн логотип менен чыгарышат алар. Биз как сырье беребиз да аларга. Полуфабрикат. Полуфабрикат беребиз. Биз 2 жыл болуп атат, бирок биз башында Түркияга жибердик. 2 жолу жибердик. Эми жылдык көлөмүн айтсак, айына, бир айына 4 тонна, ортого айтканда 4 тонна кылса болот бир айда. Бул кургатылган боюнча продукцияны 4 айда даярдаса болот. Бул товар өзү негизи Европада, Америкада аябай чоң талапка ээ бир товар экен, продукция экен. Себеби бизде мисалы Америкада же Европада балдарын бир же 2 баласы болот экен же болбойт экен да. Негизи басымды могу үй жаныбарларына жасап калыштыр да. Ар бир үйдө бирден 2ден ит же мышык болот экен да. Алар ошону баладан да жакшы карайт экен. Ошонун эсебинен бул продукцияга иттерге тамак жасала турган сырьелор, тамактар ошо көп талап бар экен да. Биздин могу эттен чыккан мясный отходы отпайбыз, буларга жакшы талап бар экен да. Европага дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар азыр. Рухсатыбыз бар ал жака дагы. Европадан да алганбыз рухсат, Америкадан да алдык, Турциядан да алдык. Бирок бизге азыр Америка туура келип аткан үчүн Америкага жөнөтүп атабыз.